Саламатсыздарбы урматтуу мекендештер. Кыргызстанда жаңы президенттик шайлоонун болушуна аз эле убакыттар калды. Ошондуктан элдин арасында ар кандай сөздөр айтылып келет. Кыргызстанда кийинки жаңы президентибиз ким болот деген суроо албетте бардык кыргызстандыктар үчүн кызык туугандар. Анан бул жерде бир фигура бар. Ал азыркы бийликтеги оппозиционер, ошондой эле эл арасында кеңири таанылып калган саясатчы Адахан Мадумаров туугандар. Ушул Адахан Мадумаровдун жаңы президент болуп келерине дагы көпчүлүгү ишенет. Албетте келечекте эмне болорун бардыгын Аллах билет деңизчи. Бирок азыр биз реалдуу сценарийди карап көрөлү. Канткенде Адахан Мадумаров утуп чыгышы мүмкүн. Кыргызстандагы оппозиция толук бириккенде туугандар. Бардык оппозициялык күчтөр биригип, бир гана ушул Адахан Мадумаровго токтолуп, Мадумаровду колдогон болсо, анда албетте Адахан Мадумаровдун мүмкүнчүлүктөрү көбөйөт. Эгерде Кыргызстандагы оппозиционерлер дагы бөлүнүп, ар кимиси ар кандай талапкерди көрсөтүп, ошолорду колдоп кетишкен болсо, албетте Мадумаровдун мүмкүнчүлүктөрү дагы азаят. Анан дагы эң негизги фактор туугандар, эл ичинде нааразычылыктардын азыркы бийликке болгон өсүшү. Бул эң негизги фактор десек болот. Баалар кескин өсүп кетсе, жумушсуздук көбөйсө, коррупция боюнча чоң скандалдар чыкса, ошондо бийликке каршы добуш көбөйөт туугандар. Негизи азыр ушундай нерселер болуп жатат. Баалар өсүп жатканын бардыгыбыз көрүп турабыз. Жумушсуздук Кыргызстанда болуп келген боло дагы берет. Ошондуктан кыргыздардын көпчүлүгү Россия жана башка өлкөлөргө барып иштеп жүрүшөт туугандар. Бул жерде Адахан Мадумаровдун дагы мындай мүмкүнчүлүктөрү жогору. Анткени азыркы бийликке болгон элдин ишеними мурункудан азайды туугандар. Ошондой эле бул жерде дагы эң чоң фактор болуп таза жана атаандаш шайлоо болуш керек. Админ ресурстар аз колдонулса, шайлоо чындап атаандаштык менен өтсө, Мадумаровда шанс дароо өсөт. Ошондой эле Адахан Мадумаров соц тармактарда бул жерде тыгыз байланышта болушу керек. YouTube жана башка жактарга бат-баттан маектерин берип, эл менен сүйлөшүп турса туугандар, бул жерде Адахан Мадумаровда дагы шанстары чоңоет. Ошондой эле регионалдык баланс, түндүк менен түштүктү тең колдонушу керек. Бул Кыргызстандагы абдан маанилүү фактор. Реалдуу жыйынтыкка келсек туугандар, ушул 5 шарт аткарылса, Мадумаров утушу мүмкүн. Анда реалдуу шанс пайда болот. Эгерде булар болбосо, албетте анда азыркы президент Садыр Жапаров кайра утуп кетиши ыктымал. Анткени чындыкка тике карап үйрөнүшүбүз керек туугандар. Азыр элдин арасында бийликке болгон нааразычылыктар көп болсо дагы Садыр Жапаровго болгон колдоо чоң туугандар. Ошондой эле Садыр Жапаровдун колунда бийлик бар. Ошол өзү эле Садыр Жапаровдун утушуна болгон бир чоң фактор болуп эсептелет. Анткени бийлик колунда турган адамдын медиасы чоң болот, анын колунда акча жана башка бардыгы ошол тарапта болот туугандар. Ошондуктан көрүп турарбыз, кийинки президент ким болорун башында айткандай бир гана Аллах билет туугандар. А сиздер кимди колдойт элеңиздер? Ошол жөнүндө албетте өзүңүздөрдүн ой пикириңиздерди жазып кетиңиздер.
Сиздерге сонун жаңылык. Видеонун төмөнүндөгү биринчи комментарийде бекитилген ссылкадан өтсөңүздөр ушул Симбанк приложениясын жүктөп аласыздар. Туугандар, эгерде биздин ссылкадан өтүп жүктөсөңүздөр 100 сомдон 10 000 сомго чейин приздер каралган. Ал эми сиздердин пешенеңиздер канча сом утушуңуздар аны каалаган жагыңарга иштетсеңер болот. Андан сырткары туугандар, 12 000ден 200 000ге чейин дагы онлайн кредит алсаңыздар болот. Бир айдын ичинде аны төлөп койсоңуздар анда пайызы жок болот. Эгерде андан өтүп кеткен болсо, албетте өзүнүн пайыздары каралган, бирок азыр Кыргызстандагы эң төмөнкү пайызды ушул Симбанк гана берет туугандар. Андыктан ссылкадан өтүңүздөр, акчаны утуңуздар. Ийгилик каалайбыз.